Эч кандай мүмкүнчүлүк жоктой сезилиши мүмкүн. Бирок сен эч качан багынып бербе. Эгер сен багынып берип көнүп калсаң, анда сен азыр эле багынып берип, бул видеону өчүрүп коесуң. Жыйынтыгында сенден эч нерсе чыкпайт. Күрөшүүнү билген адамдар гана ишкер боло алат. Бул адам бизнесмен, саясатчы жана Америка өлкөсүнүн 45-президенти. Бул чыгарылышыбызда Дональд Трамптын ийгиликке жетүүнүн кеңештерин сиздерге тартуулайбыз. Суперблог каналы тартуулайт. Менин 5 балам бар. Үчөөсү бизнес менен алек болушат. Кай жерге барышпасын, баары тааныйт. Иванка, Тонка жана Эрик. Булардын өсүшүнө тарбия негизги ролду ойнойт. Мен дайыма кулагына куюп келем. Эч кандай наркотик, ичимдик жана тамеки тартпагыла деп. Кичи балам Беронго да айтам. Кай жака барышпасын мен айта берем. Эч кандай наркотик, ичимдик жана тамеки деп анан артыман кайталагыла дейм. Алар кайталайт, бирок Иванка коюңчу ата, болду айта бербеңчи ата деп жинденет. Мен булардын мээсине киргизип койдум ушинтип отуруп. Искусстволук түрдө чек коюу керек тарбия менен. Мен муну искусстволук тоскоолдуктар деп коем. Анткени мен ушинтип аларды жолдон торобосом, кийин кеч болуп калышы мүмкүн. Качан гана сен жеңилдик берсең, токтотууга кийин оор болот. Мисалы мен чекпейм, ичпейм да. Мен ичкиликтен оңой эле ичпейм деп кутулам. Адамдарга таң калам, эмне ичесиз, эмне үчүн деп. Алар болсо суроонун маанисин да түшүнүшпөйт. Чындыгын айтканда бул абдан жакшы. Көбү элестете алышпайт сизди ичпейт, чекпейт деп. Эгер мен ичкенимде жаман болмок. Тамеки да тартпайсызбы? Жок, тартпайм. Менин бир тууган агам болгон. Аты Фред. Ал ичкиликке берилип кеткен. Чыныгы алкоголик болгон. Бирок ал кино жылдызындай сулуу болчу. Ал сизден канча жаш чоң эле? 10-11 жаш чоң болчу. Чыныгы чырайлуу жигит эле. Анын бардык нерсеси болгон. Жеке мамилеси баары жакшы эле. Салыштырмалуу анын алдында мен эч нерсе эмесмин. Ал ичкиликке берилип кетти. Коллежде баштаган болуш керек. Жыл сайын акыбалы оор боло баштады. Эч токтоно албай койду. Ал дайыма менин кулагыма куюп турчу. Ичем деп эч ойлобогом деп. Менден чоң болгондуктан ал мага таасирин тийгизди. Ал мени көргөн сайын айтчу: "Эч качан ичпе, тамеки тартпа" деп. Ал ошентип жүрүп, келбети жана ден соолугуна таасир тийип, жаман акыбалда калды. Жолугушуп калсак эле ичпе, чекпе дечү. Мына ошондуктан мен чекпейм да, ичпейм. Атам деле айтчу ичпе, чекпе деп. Бирок Фреддин айтканы мага чоң таасир берди. Башталгыч жаңы бизнесмендерге кандай кеңеш берет элеңиз? Бир сөз менен айтсаңыз. Билим жана билим. Оба, бирок кыйын, бир сөз менен айтканда. Бирок билим бул тажрыйба менен келет. Элдин баары эле ийгилик тууралуу айтышат. Мен ишенем, кээ бир адамдар ийгиликке оңой эле жетет. Эгер сен көп таалыкпай иштесең, сен да чоң ийгиликке жетесиң. Мен бул сөзүмө далил катары 10 чакты өзүмдүн башымдан өткөн мисалдарды айта кете алам. Алардын бири 1990-жылдары. Түйнө жүзү кризиске айланып, баары карызга баткан учур эле. Менин досторум жана душмандарым да өздөрүн банкрот болдук деп жарыялашкан. Бирок мен эмес. Ал убакыт чындыгында коркунучтуу болгон. Азыркы убакыт деле оңой эмес. Ал убакыттарды эстеп биз тажрыйба алсак болот. Ийгилик деген сөз аябай жагымдуу сөз. Мен ошол убакытта аракет кылбаганымда мен силердин алдыңарда турбайт элем. Мейли, сиздер мени ийгиликтин сырларын бөлүшүү үчүн бул жерге чакырдыңыздар. Бирок жеңилгендерди да унутпайлы. Андыктан достор, таалыкпай иштегиле. Бул чындык. Ийгиликти силер өжөрлөнүп, таалыкпай иштеп отуруп гана жарата аласыңар. Сиздин биринчи китебиңиз келишимдерди жасоонун искусствосу деп алгачкы башталышы жөнөкөй сүйлөм менен башталат. Бирок муну баары түшүнө бербейт. Ал жерде мен муну акча үчүн жасабайм деп турат. Ушуну түшүндүрүп бере аласызбы? Ооба, мен жасаган нерсемди кызыгуу менен жасайм. Эгер менде кызыгуу жок болсо, жасамак эмесмин. Менин жакшы жаман чиелишкен күндөрүм болот. Бул күндөрдүн баары жыйынтыгында бир нерсеге келип такалат. Ал менин жасаган нерсемди сүйгөнүмө. Акча тапканга бирден бир себеп ушул болушу мүмкүн. Мен жумушумду жакшы аткарам. Нью-Йорктогу чоң курулуш компаниясынын ээсимин. Имараттарды курганга кызыгам. Имараттарды куруу, спорт менен алектенүү менин табитим. Жыйынтыгында акча өзү эле келет. Эгер мен бул нерсени кызыкпаганымда, мен ийгиликсиз болуп сиздин алдыңызда отурмак эмесмин. Сиз көп акча табуу үчүн кандай кеңеш берет элеңиз? Негизги маанисин айтсаңыз. Менин кеңешим эмне кылып жатсаң да, кылган нерсеңди сүйүүң керек. Эгер жасаган нерсеңди акча үчүн жасап жаткан болсоң, ал жасаганың чоң ийгиликти жаратышы күмөн. Мен кээ бир досторума айткам, иштеп жаткан чөйрөңдөн чыккын деп. Анткени канчалык киреше болсо да сен ал жумушуңа кызыкпайсың. Өзүң сүйгөн нерсе менен алек бол деп айтчумун.
Агымга каршы сүзүү жакшы эгер ал оңунан келип жатса, бирок дайыма эле болуп тура бербейт. Агымга каршы сүзүү үчүн сен болушунча акылдуу болушуң керек. Себеби сен ошончолук акылдуу адамдарды аралап өтүү дегенди түшүндүрөт. Качан гана сен бул нерсени түшүнгөнүңдө ишиң оңунан чыга баштайт. Мисалы Microsoft же Google компанияларындыкындай. Ийгиликке жеткен адамдардын баарысы агымга каршы сүзгөнгө аргасыз болушкан. Сен да болушунча өзүңө ишенимдүү болууң керек. Чынчыл, туура адам болууң шарт. Бул нерсени баары айкалыштыра бербейт. Эгер сен айкалыштыра билсең, анда абдан жакшы. Кыймылсыз мүлктө да ушул сыяктуу эле. Сен агымга каршы сүзөсүң, элдер сатат, а сен сатып аласың. Багыт өзгөрүп турат. Менин бир досум бар эле. Аны эч кандай ийгиликтүү деп айтууга болбойт. Бирок анын бир өзгөчөлүгү бар. Ал дайыма бизнес класстагы учакта учкан. Мен баарыңа айтпайм ушундай кылгыла деп. Анткени ал баарыңа жараша бербейт. Бирок ал досума керек болчу. Ал психологиялык жактан өзүн даярдоо үчүн ал бизнес класстагы учакта учат. Себеби ал өзүн эң жакшы, ийгиликтүү сезиш үчүн болчу. Ал аз акчасына карабай, дайыма бизнес класста учакта учат эле. Мен жактырбайт элем. Бирок ал досума ал кылганы психологиялык жакшы маанай берчү. Жыйынтыгында ал өтө чоң ийгиликтүү адам болуп чыкты. Мен анын кылганын өмүр бою эстеп калдым. Ооба кызык, бирок ал ушинтип өзүнүн ой жүгүртүүсүн үйрөткөн. Мен дайыма позитивдүү ой жүгүртүүгө ишенип келем. Бирок ошол эле учурда эч кимди адаштыргым келбейт. Дайыма кирешелеримди жоготуудан коргойм. Дайыма эле жылмайып жүргөн жигит болбойсуң. Тилекке каршы дүйнө башкача курулган. Ошондуктан мен адамдарга кеңеш берер элем. Башыңардан өткөн сыноолорду ойлонгула деп. Эгер дагы кайталана турган болсо, даяр тургула деп. Айтайлы, менин жумушум бар. Бирок мен жеке ишкер болууну каалап турам. Кантип кабыл алсам болот, ошол боло турган жеке ишкер адамдын образын. Мен муну эң жакшы жана татаал суроолордун бири деп ойлойм. Ооба, айтайлы, ал адамдын жумушу, үй бүлөсү бар. Ал айына чоң суммада маяна алат. Жана эч нерседен кабатыр болбой, баары жакшы. Ооба, элестетүүнүн чеги жок. Ал деңиздин боюнда жашайт дейли. Жумушу жана кирешеси бар. Бул жерде бизнестин эң татаал нерсеси ошондой. Жакшы жумуштан чыгып, анан жеке ишкер болуу. Анткени сен жыргалчылыгыңы, ден соолугуңу жана үй бүлөңдү тобокелге салып жатасың. Чындыгын айтканда көп нерсени тобокелге саласың. Сен ичиңден сыза баштайсың. Жеке ишкер бизнесмен боломунбу же болбой каламынбы деп. Алдыңан чыккан бүт каршылыктарга туруштук бере аласыңбы? Анткени андай каршылыктар көп болот. Менин көз карашым боюнча бизнесте эң негизгиси бир нерсени белгилеп, ага точка коюуда, качан жаңы нерсени баштоодо. Анткени бул өтө опурталдуу кадамдардын бири. Бир эле себеп менен көпчүлүгү аз нерсеге эле ыраазы болуп кала беришет. Алар жалкоолор. Мен булар менен көп кездешем. Адамдар бир нерсе менен алектенип баштаганда эле аракетин аяп же жумушту толук бүтүрүшпөйт. Ооба, алар жыйынтыгын жакшы болбоорун билишет. Эл катары эле болсун дешип. Анткени алар аз нерсеге эле ыраазы болушат. Ошондуктан алар жалкоолор. Достор, эгерде сиздерде ойлор, суроолор, сунуштар пайда болсо, комментарийга жазыңыздар. Каналыбыздан алыстабаңыз. Жазылууну унутпаңыз.